Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз бұл видеомыздан ошол жұмыртқаны мен аппаратқа бастырғам 7 күн болды бүгін. Ичинде жөжө бар же жок экенин кантип айырмалса болот, кантип билсе болот. Ошол тууралуу айтып беребиз. Азыр бул жерде 130га жакын жұмыртқа бар. 125 чакты болуш керек. Бул жерде жұмыртқалар шиш тарабын ылдыйды каратып салган мен. Шиш тарабын ылдыйды каратып, мисалы, муну алып кара турган болсок, шиш тарабы мындай болса, ошону ылдый каратып салынган. Ал жұмыртқалар отметка болуп тургандар, алар порода тооктор, сүрөтүн дагы бул жерге коюп коем. Ушул тооктордун жұмыртқалары. Ушуларды дагы алып чыгарып атам, буюрса жакшы чыкса экен депчи. Анан ушуну азыр видеодо айтайлы. Мисалы, бул фонарик. Обычный фонарик десем туура болбой калса керек, бул авоскоп деп коет да, атайын жұмыртқа текшерүүчү фонарик. Мына жарык чыгарат, кадимкидей мындай койсо көрүнөт. Азыр светти өчүрүп туруп, анан ичиндегисин көрсөтөбүз. Азыр бул жерде светти өчүргөндөн кийин ичин текшерип көрсөтөбүз. Мисалы, мындай кылып караганда, мындай кылып койсо эле, негизи ушинтип эле текшерем да менчи. Телефон азыр бир аз алыс болгон үчүн мындай кылып көрсөтөйүн. Жұмыртқага, ушул жұмыртқага мындайдан фонарикти койгондо эле көрүнөт мынакей тамырлары. Мынакей кыймылдап атат мына. Ушул тамырлары чыгып, кадимкидей сонун болуп көрүнүп калат. Дагы башка бир жұмыртқаны алып карайлы, мына, мисалы. Мында өтө сонун болуп көрүнүп чоңоюп калган жөжө. Булар да 6-7 күндүгүндө билинет. Ал эми жөжө жокторун алып туруп, жөжө жоктор, мисалы, бул жұмыртқада мына ичинде жөжө жок болуп жатат. Бул карайган, эмне десеңиздер, бул карайган көп деле неме болбойт. Бул тукумдун сарысы айтор ушундай деп койсок болот, а так ичинде жөжө жок, эмбриондор тамырлап өскөн жок. Бунун ичинде жөжө жок болгон палагы жұмыртқа деп коет, ошондой болуп калган жұмыртқа. Анан бул жерде дагы башканы карасам, почти что бардыгында эле жөжө бардай болуп көрүнүп жатат. Мисалы, могу аз айткан Брама деген тооктордун жұмыртқасы беркилерге салыштырмалуу бир аз чоңураак болот. Мында деле жөжө турат мынакей. Болгон телефонго мына жерде кыймылдап атат мына. Тукумду мындай кыймылдатканда көрүнөт. Мынакей кыймылдап. Мындай караганда жакшы көрүнөт, телефонго видеого тартканда ушундай болуп жакшы көрүнбөй жатат. Анан ар жакта эмне чипылдап атат десеңиздер, башка аппараттан жөжө чыгып аткан болчу, ошолор азыркы учурда чыгып жаткан кези. Ал эми бул ошо жөжө жок жұмыртқаны алып туруп, жөжөлөргө бышырып берип койсок болобу, айтор ушинтип. Бирок муну көпкө чейин сактабаш керек. 21 күн эмес, 7 күндүгүндө текшерсе ушундай болуп билинип калат, жөжө жок болупчу. Ошол жөжө жокторун алып туруп, сууга бышырып, мейлерге, жөжөлөргө берип койсо болот ушул жұмыртқаны. Мында деле тамыры турат мынакей, карайып. Сонун болуп көрүнүп турат. Буюрса, алдыда дагы канча жөжө чыгат, канчасынан чыкпайт. Ошол тууралуу дагы видео чыгарып турам. Именно ошол немелердин, ушул жұмыртқадан канчасында жөжө чыкты, канчасында чыккан жок. Бул обычный эле мына. Эмнеде да жөжө турат, мына карайып. Бул кадимки эле колго жасалган аппараттан аппаратка бастырып аткан жұмыртқалар. Азыр эми ушул аппаратта мен бастырып аткан жұмыртқалар ушул аппаратта. Бунун эшиги үстүн ачылат. Мындайдан алынат эшиги. Буну жұмыртқаны ар бирин бирден алып оодарыштын кереги жок биздин аппаратта. Байкасаңыздар керек, билсеңиздер керек, колго жасалган аппаратта көбүнчөсү ар бир тукумду бирден алып оодарат да. А бизде заводской аппараттарда ушул механизм менен оодарылат да. Эки тарапка 45 градуска, мисалы, ушундай боюнча турса, абетте бул тарапка кылып коем, кол менен эле. Кайра кечинде бул тарапка кылып коем. Ушундай боюнчачы. Ушул боюнча тура берет. Анан ушунун бул аппараттын башкалардан, колго жасалган башка аппараттардан бир айырмасы бар. Бул жерде влажностьты деле контроль кылат. Башка аппаратта температураны мен кылсам, температураны караса,
бул жерде влажностьту да карайт. Азыр жөжө жакшы чыгып атканда өлүп калат көбүнчөсү. Ошол эмне себептен болот? Аны уже жөжө чыгаргандар эме кылышса керек, түшүнүшсө керек. Эмне себептен чыкпай калат? Азыр ошол мисалы мен чыгарып аткан таблицада бул жерде мына влажность деген жери мына ушундай биринчи 5 күн 60, кийин 50, кийин жөжө чыгып аткан 3 күндө 65-70% болуш керек деп турса, ушул таблица боюнча чыгарса, эми не только бул эле эмес, интернетте көп ошол бир таблицаны алып туруп, ушул боюнча эч жерин өзгөртпөй чыгарсаңыздар, бир таблицаны алып турупчу. Ушуну деле чыгарсаңыздар болот, башка таблицалар деле бар. Ыңгайлуусын тандап алып туруп, эч жерин өзгөртпөй чыгарса, жыйынтыгы жакшы болот. Ошон үчүн мына азыр ушул терморегулятордон коюп, влажностьту деле карап турат. Мисалы 50%ке койсом, 50%ти кармап турат. Себеби неме болот бул жерде? Влажность жетишпей атса, ичиндечи азыр көтөрүлүп аткан эме түшүп кеткен себеби мен эшикти ачып жумуртканы салган үчүн аты түшүп кетти 45% болуп. Азыр ичинде кошумча вентиляторлор бар, влажностьту көбөйтө турган. 50%тен ылдый түшүп атканда ошолор иштеп мына влажностьту көбөйтөт. Анан влажностьту көбөйтүп кайра 55%ке жеткиргенде кайра өчөт өзүчө. Кыскача айтканда, температураны деле кармагандай кылып, влажностьту деле бир калыпта кармайт. Бул жерде включатель бар, өчүрүп тамызса болот. Кыскасы туугандар, бүгүнкү видеомузда ошол жумуртканы кантип текшерсе болот деп ушул тууралуу суроо талаптар көбүрөөк болот деле. Ошон үчүн колдон келишинче айтып бергенге аракет кылдык. Биздин видеобуз сиздерге жакса, каналга кошулуп, лайк басып, видеону досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар.